Арыбаңыздар, мен бүгін дакансамын, шылдыңдамай жоқ. Садыр Жапаровты бүгін мақтайыншы бір. Эмнеге дерсіңіз? Аяғына чейін көрсеңіз түшінесіз. Каналыбызға қатталғанды да ұмытпағыла. Себебі чындықты елге жеткіруге сіз да ошентип салым қошосыз. Мүмкіншілігіңізді жайылтууга, иликтөөлөрүбүздү жүргүзүүгө Patreon аркылуу акча которгон колдооңуздар керек. Кеп мындай, спутник картасына көңүл буралы. 2019 жыл. Борбордон алыстагы карапайым кыргыз айылы. Кадимки шыйпыр менен жабылган мектеп, социалдык объектилер. Коңшу айылда деле ошо. 2020 жылдын октябры. Sizlerge koordinatsiялык кеңеш түздү. Садыр Жапаров бийликке келди, айыл жашоосу чынында тыңый түшкөнү. Караңыз, береги социалдык объектинин чатыры кандай өзгөргөнүн. Бир аз оң тарабында жаңы имарат пайда болуптур. Оппа, футбол таласы. Спутниктен тартылган сүрөт июнда экен. Демек, андан бери бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Коңшу айылда андан бетер өзгөрүптүр. Футбол аянтчасы курулган эле карагылачы. Ого! Мектепке жанаша 2 жаңы фундамент курулуптур. Айтор, мектепте жаңы класстар көбөйөт экен. Эми эскирген мечитти да кайра курушат окшойт. Тогы тери жаңы бийлик келгенден бери мамлекетибиз ушул 2 айылда дүргүрөтүп өнүктүрүүдө. Айылдын жогору жагында ири курулуш ишин көрүүгө болот. 2019 жылга салыштырсак, бүтүндөй бир үй бузулуп, жаңысы курулуптур. Аймактагы бак дарактарда кыйылып, эбегейсиз зор аянттын жери тегизделиптир. Дагы эмне курулат болду экен? Мүмкүн университет, же реабилитациялык борбору, же жаштар үйүбү. Макул, баш оорутпайлы. Тек гана бул тилкелер кимдерге тийиштүү? Кадастр боюнча териштирсек, 2 тилке Жапаровторго катталган. Бирөөсү Жапаров Давлет Нуркожоевичке, экинчиси Жапаров Орозбек Нуркожоевичке. А үчүнчү тилке былтыркы апрель айынан кийин Орозбек Жапаровдун жубайы Молдобекова жаңылга тандык болуп калыптыр. Үчүнчү тилкеде 2022 жылдын июнь айына чейин курулуш иши болбоптур. Мунун баары президент Садыр Жапаровдун бир туугандары менен келинине таандык экен. Айылдын аталышы Кенсу. Эң көлөмдүү бул курулуш Жапаровдордун киндик каны тамган үйгө тиешелүү. Ооба, биз ага настоящее времянын репортажынан ынансак болот. Незадолго до того, как стать депутатом парламента, Садыр Жапаров построил родителям огромный по местным меркам дом. В начале нулевых двухэтажный особняк считался самым крутым в округе. Он стоит на месте старенького домика, в котором родился и вырос Жапаров. Сейчас здесь живут его ближайшие родственники. Родители политика умерли, пока он был в тюрьме. За старших в семье теперь дядя и тетя Жапарова. Коңшу айыл деле президенттин үй бүлөсүнө бөлөк бөтөн эмес. Санташ Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова чоңоюп өскөн жер. Сол тараптагы башка айылдардын мектептерин көрөлүчү. Жылуу Булак мектебинин тушунда жаңы имараттын курулушу башталып, футбол аянтчасы пайда болуптур. А Чоң Таш айылындачы өзгөрүүсүз, Корумду, Кайнардачы өзгөрүү жок. Кеүүчү менен Талды суунун футбол талаасы бул. А ичке сууда мектептин жерине жаңы имарат түшүптүр. Шатыдагы футбол аянты бул. А Балбайдачы жок. Акбулактачы жок. Фрунзечи чатыр алмашыптыр. Кутургуда өзгөрүү жок. Ой Булак деле ошо. Түп районунун уч кыйры ушуну менен бүтүп, Ысык көл району башталат. Ойтал өзгөрүүсүз. Кичи өрүктү, орто өрүктү, чоң өрүктү. Буларда деле эч кандай өзгөрүү болбоптур. Бул УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин айылы. Ташиевдердин акчасына курулган Барпыдагы парк. Бюджеттен бир да тыйын коротулган эмес.
Барпынын айыл башы Нурлан Сейитбековдун айтымында Ташиевтердин үй бүлөсү буга чейин эле айыл тирилигине көңүл бурчу экен. Былтыр 1 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөп, муктаж болгон үй бүлөгө үй салып беришиптир. Ал тургай инвестиция тартууга жардам беришет дейт. Бул айылдар үчүн кубанычыбыз керек. Тебетейди көккө ыргытып. Канткен менен бул айылдарда турмуш жакшырып аткан турбайбы? Мун үчүн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке алкыш. Алар бийликке келген үчүн мунун баары. А башка айылдар өз оматтарын күтүп жата беришсин. Кыргызстан боюнча 1941 айыл кыштак болсо, анын ичинен 3 айыл дүркүрөп өнүгө атыптыр. Анын эмнеси жаман? Кыргызстан толук өнүгүш үчүн бир аз эле чыдайлы. Буюрса, өнүгө элек 1938 эле айыл кыштак калыптыр. Кыргызстан боюнча жалпысынан 2 жылда канча мектеп курулганын Клоп басылмасынын материалынан көрсөңүз болот. Шилтеме ылдыйда. Буга да шүгүр, ылайым эле ар бир айылга сейил бактар курулса гана. Эч болбосо ошону калар элем.